Соңку жылдары ишкерлик өнүгүп, көчөлөрдө кадам сайын жарнамалык негиздеги такталарды, көрнөк жарнактарды кездештиресиң. Илинген көрнөк жарнактар мамлекеттик тил мыйзамына жооп бербейт. Тил мыйзамына ылайык жарнамалар эне тилде жазылышы керек. Бул талапты аткарган айрым гана ишкерлер болбосо, көпчүлүгү расмий жана чет тилдеринде жазылышкан. Жарнама берүүчүлөр бул көрүнүшкө маани бербегени менен, алар адамдын аң сезимине жана маданиятына таасир этүүдө. Мындан улам монополияга каршы жөнгө салуу кызматын Талас облусундагы бөлүмүнүн кызматкерлери Манас районунда болуп, андагы чакан кызмат көрсөтүүчү ишканаларды, дүкөндөрдү, дарыканаларды иштеткен ишкерлерге карата түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Анда жарнама берүүчүлөргө протоколдор түзүлүп, көрсөтмөлөр таркатылды. Бүгүнкү күнү негизги максат болуп ошол жарнак жөнүндө Кыргыз Республикасынын жарнак жөнүндө мыйзам талаптарынын сакталышы болуп жаткандыктан 5-беренесинде белгиленген талабы бул Кыргыз Республикасынын аймагында биринчи кезекте сөзсүз түрдө мамлекеттик тилде көрсөткөн кызматтардын бардыгы мамлекеттик тилде таратылышы керек. Эгер көрсөтмө өз убагында аткарылбаган болсо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган бул аракетти колдоорун жана айтылган талаптар өз убагында аткарылаарын ишкерлер билдиришет. Кыргызстанда жашап аткандан кийин биринчи биздин өзүбүздүн кыргыз тилибиз болуш керек да. Анан кийин башка тилге өтүшүбүз керек. Ар ким өзүнүн немесин, рекламасын жасагандан кийин болуш керек да. Мен колдойм буга 100%. Биринчи өзүбүздүн тилибизди колдосок, анан кийин башка нерсе өнүгөт да. Анан өзүбүздүн тилибизди артка калтырып койсок, эмне болот анда? Анда биз эч убакта Кыргызстанды өнүгө албайбыз. Жарнамалык көрнөк жарнактарды улуттук тилде жазуу, аны иретке келтирүү талабы бир гана соода тармагындагы ишкерлерден гана талап кылынбастан, дарыканаларга да тиешелүү. Эки райондун эле көпчүлүк дарыканасында лицензиянын номерлери көрсөтүлгөн эмес. Жарнак Кыргыз Республикасынын жарнак жөнүндө мыйзамынын талабына ылайык лицензияга тийиштүү болгон жарнама таратуучулар лицензиянын номерин жана берилген органдын атын көрсөтүп коюш керек. Буга чейин бизде тынымсыз мониторингдер жүргүзүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, андан тышкары көрсөтмөлөр да берилип келген. Бирок тилекке каршы биз биринчи жолу угатабыз, ооба илип коебуз деп бүгүн атайын мөөнөтү менен көрсөтмөлөр берилди. 1 ай мөөнөт менен. Эми кайрадан контролдук иштерде эгер аткарылбаса, мыйзамдарга ылайык чара көрүлөт. Рейдтин жүрүшүндө Манас Айтматов районундагы 20 ишкерге протокол түзүлүп, эскертүүлөр берилди. 1 ай аралыгында бул талаптар аткарылбаса, жеке жана юридикалык жактарга 3000 сомдон 5000 сомго чейин айып пулдар салынат. Чолпон Сабитова, Милсели Бесов, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.